Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун Каракол шаардык башкармалыгынын кызматкерлери үчүн таңерте мындай көнүгүү жасоо кадимки көрүнүшкө айланды. Жумуш убактысынан 15 мүнөт эрте келип, дене көнүгүүлөрүн жасап, андан соң ар бири өз жумушуна киришет. Биздин иш күнүбүз биринчи ошо көнүгүү менен башталат. Баарын чогултабыз, музыканы коем, эшикке чыгабыз, эшикте болсо эшикте, огороддо болсо огороддо баарын тизип алып, анан көнүгүүнү баштайбыз. Ден соолугубуз тынчын болуш үчүн көнүгүү негизи эртең менен башташ керек. Эртең менен баштаганда көңүлдүү дагы өтөт. Мындай денебиз дагы жакшы болуп турган үчүн. Каракол шаардык мэриясынын колдоосу менен 2024-жылдын соңунда жумуш ордундагы ден соолук аталышындагы сынак өткөрүлдү. Анда коомдук ден соолук комитетинин мүчөлүгүндө болуусу, тамеки чегүүчү атайын жайдын болуусу, көнүгүү жасоо жана башка бир катар тапшырмалар камтылган. Дал ошол сынакта социалдык фонд башкармалыгы биринчи орунду багындырып, 20 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушкан. Биринчи орун алгандагы сертификат берген 20 000 сомго. Муну атайын ушул коллектив менен ден соолукту именно чыңдоо үчүн жумшайлы деп турабыз. Мэрияга, Каракол шаардык коомдук ден соолуктар комитетине чоң ыраазычылык. Кызматкерлер психикалык жана эмоционалдык жактан дени сак болгондо алар стресске туруштук берип, эмоцияларын башкара алышат жана позитивдүү көз карашты сактай алышат. Бул жумуштан канааттанууну жана физикалык ден соолукту жакшыртат. Бул конкурска бардык Каракол шаарына тиешелүү мекеме уюмдар абдан жакшы катышып беришти. Анан биринчиликти ошол ден соолук комитетинин ичинен Каракол шаарынын социалдык башкармалыгы биринчи орунду алып, 20 000 сом байгеге ээ болушту. Экинчи орунду Каракол шаардык тазалык ишканасы, үчүнчү орунду Тынстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университети үчүнчү орунду алып, 10 000 сом байгеге ээ болушту. Дарыгерлердин айтымында көп кыймыл жасаган адамдын ден соолугу чың, иммунитети күчтүү болот. Мындан улам ар бир адам эртең менен көнүгүү жасоону адатка айлантуу өмүрдү узартып, сергек жашоого үндөйт. Айзат Анарбекова, Нурдин Орманбетов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары.